Достық сыйлығын Вилли Брант мемлекеттегі қызметтерінде алғашқы жолдасын тұтады. Кеткен өзігі чоңы жаштар Вилли Брант жөнінде көп нәрсені біліп кетеді, ұғып кетеді деп шындай чоң үміттеміз. Құрметті коллегалар, достар, мен төмендегі ойды партияның съездерінде шайлаушылар менен жолугушууда кайра кайталаганды жакшы көрөм. Ал мындай. Атамекен бул партияга эмес, бул жашоо образы. Атамекен бул атадан балага кала турган, муундан муун өтө турган балуулук деп. Анан укмуш ойду өзүм ойлоп таптым деп өзүмө ыраазы болуп жүрөм. Анан Бранттын китеби которулгандан кийин окуп көрсөм, мындай ойду мага чейин эле Вилли Брант айткан экен. Ал мындай деп айткан: социал-демократия бул партияга эмес, бул духовно-политический агым. Социал-демократия дүйнөнүн келечегинин альтернативасы деген. Чын эле Вилли Брант үчүн социал-демократия анын атасын, энесин алмаштырган. Социал-демократия ага эненин сүтүндөй эле багыт берген. Анткени ал жетим калып, тай атасынын колунда өсүп, ал социал-демократиялык кыймылдын активисттери болгон, апасы дагы ушунда иштеген. Кыскасы партиянын баласы болгон. Вилли Брант антифашист, подпольщик, журналист болуп иштеген, күрөшкөн, туткунга да түшкөн. Мен Германияда барып, биз курабыз деген социалдык мамлекетте Германияда курулуп калганын көрдүм. Анан бизден барган бизнесмендер менен сүйлөшөм да, бул жерден келип акча иштеп таппайсыңарбы бизнес ачып деп. Жок дейт. Алар Германияга акча иштеп табыш үчүн эмес, жулуш үчүн эмес. Бул жерге жашаш үчүн келиш керек дейт. Анткени Германияда социалдык тилектештик, солидарность күчтүү. Эч ким ооруп калса, карып калсаң көчөдө калбайсың. Мынакей социал-демократиянын негизги принциптерин Вилли Брант, анын жолдоштору, оппоненттери күрөшүп жүрүп, Германияда ишке ашырып койгон экен. Мен ошол кишинин бир сөзүн мындай депти. Бир нече күн мурун бир олуттуу серьезный газетаны дейт, окуп калдым дейт. Ийгиликтүү бир фирмага баа берип мактап атып, ал дейт рынокто согуштагыдай эле иш аракеттерди жасайт деп мактады дейт. Анан сындайт. Бул туура эмес. Адам адамга душман эмес. Адам адамга дос. Дикий рынок болбош керек. Бирөөнүн бизнесин талкалап, тамагын тартып, келечегин сындырбаш керек. Бул дикий рынок деген өнүкпөгөн башка өлкөлөрдүн жаратылышын талкалап, элинин келечегин жоготпош керек. Тилектештик деген болуш керек. Рынок социалдык жоопкер, социально ответственный бизнес болуш керек деген идеяларды мына ошол кишилер киргизген экен. Ошондуктан мен Германиядан
үйрөнө турган нерселерибиз көп. Бул коомду түзүүнүн модели, мамлекеттик башкаруунун модели, бул социалдык жоопкер бизнести түзүүнүн модели деп билем. Абдан көп нерсени биз ал жактан окуп үйрөнө алабыз. 20 кылым көп революциялардын жылы болгон. Илимий техникалык революция, атом энергетикасы, радио, телевидение, кибернетика. Укмуштуу да өзгөрүүлөр болгон. Бирок дагы бир чоң революция бул социалдык революциялар болгон. Мына ошол социалдык революцияны жасаган кишилердин бири Вилли Брант. Вилли Бранттын эрдиги стандарттарды бузгандыгы. Германия согуштан кийин экиге бөлүнүп, ФРГ, ГДРди тааныбай, Чехословакия, Польшаларда биздин жерибизди басып алган, 10 келип калса биз аларды кайра басып алабыз деп турган. Дүйнөлүк согуш чыкса, так ошол жерден чыга турган болуп турган. Бир да немис саясатчысы ГДР өзүнчө мамлекет деп тааныган эмес. Антип айтса ал чыккынчы болуп калмак. Мына ошондой ситуацияда башкача ой жүгүртүп, башкача эрдик жасай турган адам Вилли Брант чыгып, ал Германияны чек арасын тааныган. Германияны мамлекет катары түзгөн. Чыгыш өлкөлөрү менен достук мамилесин түзөбүз деген. Анын жаңы чыгыш саясаты деген ошол чоң саясаты болгон. Ошондуктан ага тынчтыкты, ынтымактыкты дүйнөдө орноткондугу үчүн Нобель сыйлыгы берилген. Эгерде Вилли Брандтай адам балким Украинада болуп калса, Минск соглашенияларын ишке ашырса, балким бүгүнкү согуш болбойт эле. Балким Вилли Брандтай адам Россияда жетекчи болуп, Украинаны бара бер деп урушпай ажырашып кетсе, бүгүнкү согуш болбойт эле. Алар өз саясий элитасынын, өзүнүн патриоттук граждандарынын туткуну. Алар башкача жасай албайт. А туткундан чыгып, башкача иш жасаган адамдар тарыхта абдан сейрек кездешет. Вилли Брант Германияны бөлүп атканда, бирок тынчтык жолу менен ыктыярдуу түрдө кийин биригебиз деген экен. Чын эле 20 жылдан кийин эки Германия бирикти. Анан ал өлөрүнүн алдында керезин калтырган экен. Менин ошол эстелигим мүрзөгө алар аракет кылган. Они старались деп жазып койгула дептир да. Вилли Брандтын бул сөзү да мага жагып калды. Мен да өзүмдүн көрсөтөндөгү эстелигиме алар күрөшкөн деп жазып койсо, алдан ала айтып коюш керек. Абдан ыраазы болот элем. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат.